үй бүлөдө бир туугандардын баары эркек болгондун айырмасы эмне экен? Бир нерсени айтып коеюн, кыздарга аяр мамиле жасап каласың. Апаңызды эмне деп эркелетесиз? Апа деп кайрылчумун, бирок соңку 3 жылдан бери кайрыла албайм тилекке каршы. Колдоо ким тараптан көп болду эле? Пайдаңды тийгизе албасаң дагы зыяныңды тийгизбей, өзүңдүн ишиңди кыла бер деп. Поэзияда адамдын жан дүйнөсү катылганда, ар бир адамдын. Демек, мекенге болгон патриоттук сезимдериңиз алып келди десем болот. Идеяны бирибизден бирибиз сыгып тартып алган жокпуз да. Эртеңке монду алып кел, мондай кыл дебей. Бирок мындай коркуу келбедиби? Эл келбей койсочу. Эгерде сен тобокелге барбасаң, анда эч нерсе жок сага. Сеники жыргал дейт да. Жок, жыргал эмес. Мындай нерсе болбойт да, карап көрдү өзүң деле. Ойлонбойсуң. Мен адам менен урушканда тескерисинче үнүмдү көтөрбөй сүйлөйм. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, силер менен кайрадан эфир аркылуу көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Бүгүнкү Ош ТВ подкаст берүүсүнүн өзгөчө коногу бар. Бул конок ким десеңиздер, өзгөчө коңур үндүү, аты дагы өзгөчө, Өзгөрүш Абакиров. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Кош келдик. Жалпы телекөрүүчүлөргө ушул студиядан чоң салам. Кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Бардыгы жакшы, Кудайга шүгүр. Сизди Ош шаарына келди деп укканда эле аябай сүйүндүк. Себеп дегенде сизди жалпы телекөрүүчүлөрүбүз күтүп жаткан десем болот. Келиңиз, биздин жалпы телекөрүүчүлөрүбүз үчүн өзүңүздү кыскача тааныштыра кетиңиз. Мен Өзгөрүш Абакиров 1997 жылы Ысык-Көл областындагы Ысык-Көл областынын Ак Суу районундагы Жергез айылында жарак дүйнөгө келгем. Азыр 27 жаштамын. Сизди тааныбаган адам болбосо керек десем жаңылышам. Жүзүңүздү таанышпаса дагы Кыргызстандан ар бир жараны сиздин үнүңүздү угуп келет. Өзгөчө поэзия ыргагына чыгарып окуйсуз десем да жаңылышпайм. Келиңиз. Бүгүн сиздин ушул чыгармачылыгыңыз тууралуу, өмүр жолуңуз тууралуу 27 жашка чейин башыңыздан өткөргөн жакшы жаман, кыйынчылык, жакшы бакыт күндөрүн сүйлөшөлү. Албетте. Алгачкы эле суроом мондай болсун. Мага ысымыңыз аябай таң калыштуу. Өзгөрүш деп. Сиздин ысымыңызды ким койгон? Атам койгон. Өзгөрүш жан дүйнөгө жашоого өзгөрүш жасасын деп. Демек, буга чейин мындан билсек болот. Ата-энеңиздин десем, жашоосунда кандайдыр бир окуядан улам мындай ат койбоду? Андай да себеби бар, мындай дагы себеби бар. Келиңиз, ошону айтып бериңизчи. Мен 7 туамын. Бардыгыбыз эркекпиз. Мен 4-сүмүн. Менден кийин дагы өзгөрүлүп, өзгөрүш болсун деп, кыз болсун десе, ал жагат кылбай алган. Азыр 7 тууган тең, демек уул, эркек баласыз да? Эркек, 7 эркекпиз. Аябай кыргыздар сыймыктанчу үй бүлө экенсиздер. Рахмат. Келиңиз, ушул тармакка кантип келип калдыңыз? Сиздин бала чагыңыз кайсыл жакта өттү? Кесипти ким тандашты? Анан эмне болуп ушул поэзия тармагына келдиңиз? Негизи сизди тааныйбыз. Биздин коллектив катары дагы радиодо иштеп келдиңиз, телеканалдарда иштеп келдиңиз. Бирок элден өзгөчө болуп ушул поэзия тармагын тандап калганыңыз дагы биз үчүн кызык. Балалык чагым менин Көлдө өткөн 5-класска чейин. 6-класста ошо Бишкек шаарындагы Абдулла Ганиметов атындагы номер 1-гимназияда окугам. Ал жакта окуп, ошол көп нерселерди көрүп, үйрөнүп, жан дүйнөмдүн өзү эле тартып туруп алды окшойт ушул жаккачы. Театрга баргым келөрчү, ТВга чыккым келөрчү, мүмкүн ырларды окугум келчү, бир нерселерди адамдарга айтып бергенди жакшы көрчүмүн. Көчөдө кетип баратып ар кандай жарнамаларды көрүп калсам, мындайынан окуп көрүп, мындай эмоция берип окуп көрчүмүн. Кичинекейимден эле ошондой болчу, анан кийин бара ошол жакка өзүм келип калдым. Жашоомдун ушу жазган окшойт да.
Демек, тагдыр. Тагдыр ушундай эле болуш керек болчу. Жогорку билимиңиз барбы? Жок. Эч кандай кесипти тандап, жогорку билим алайын деп Кесипти тандагам, бирок ал жогорку билим болуп эсептелбейт. Себеби кесиптик лицей 18 менин кесибим боюнча мен партноймун. Ал жактан каражат табуу жагы абдан жакшы болчу. Бирок жан дүйнөгө жаккан жагы андай эмес болчу. Ошол себептен ушул сөзүңүздөн улам айткым келип атат. Акча бул сиз үчүн эмне? акча бул болгону керектүү нерселерге колдонулуучу курал катары эсептейм. Мисалы мага жаан жаап атканда колумда зонтум болуш керек, кол чатырым. Кол чатырда мен акча сатып алам. Ошол акчаны кол чатырымды сатып алыш үчүн акчам болуш керек. Ошону курал катары колдоном. Кандайдыр бир үй бүлөдөгү дейин, турмуш тиричиликте болсун, керектөөчүлүктүн, муктаждыктын айынан иштеп көрдүңүз беле? Мени анчалык иштетишкен жок, себеби менин 3 бойкем бар. Алар болгон нерселердин баардыгын жасашчу. Эркек балдардын үй бүлөдө бир туугандардын баары эркек болгондун айырмасы эмне экен? Сизде мисалы үчүн эже карындаш жок дегендей жалаң мырзалардан турган бир туугандар үй бүлөсү кандай болот? Тарбиясы кандай болот болду экен? Бир нерсени айтып коеюн, кыздарга аяр мамиле жасап каласың. Алардын көздөрүн карап каласың. Жана айтып атат го, каприздерин көп депчи. Каприздери көрүнбөй калат көзүңө. Апаңызды эмне деп эркелетесиз? Апа деп кайрылчумун, бирок соңку 3 жылдан бери кайрыла албайм тилекке каршы. Телефон чалайын дейм, апамдын номери турат, бирок алло деген үн жок. Алгачкы чыгармачылыкта дейин колдоо ким тараптан көп болду эле? Үйдөгүлөр тараптан го дейм. Жайыма коюшкан. Пайдаңды тийгизе албасаң дагы зыяныңды тийгизбей, өзүңдүн ишиңди кыла бер деп. Жайыма коюшкан. Ошол чоң мен үчүн пайда болгон. Мен өзүмдү таптым деп ойлойсузбу? Билбейм. Кечээ таптым дейм, бүгүн кайра айта бересиң. Менимче өзүңдү тапкан күн качан болот экен? Мен азыр мисалы өзүмдү көрүп турам. Өзүңүз каалаган деңгээлге жеттиңизби? Жок. Жеткенге умтулуп аракет кылып кетип баратам. Поэзия деп калдык. Дал ушул поэзия тармагына түрткү болгон же ушул поэзия тармагы сизге идея катары качан келди эле? Эмне болуп поэзия? Сиз тил алып баруучу катары деле кетсеңиз, сизде үн бар, келбет бар, талант бар. Ал тармакты деле аркалап кетмексиз. Эмне үчүн поэзия? Эмне үчүн поэзия? Себеби поэзияда адамдын жан дүйнөсү катылганда, ар бир адамдын. Анан адамдардын жан дүйнөсү менен сүйлөшкөн. Ушул аркылуу, поэзия аркылуу биздин кыргыз тилибизди жайылтуу, кулакка жагымдуу кылып угузуу. Биз азыр баардык жерден соңку 10-15 жылдан бери эле какшап келатабыз да. Кыргыз тилин өнүктүрүш керек, кыргыз тилин ундабаш керек деп. Кыргыз тилин өнүктүргөнгө эмне керек? Бул нерселер да ошол факторлордун бири, эң негизги факторлордун бири. Кулакка жагымдуу кылып угузуп, көзгө көркөмдүү кылып көрсөтүш керек кыргыз тилин. Адам өзү сүйүп, өзү каалап сүйлөй ала турган деңгээлге жеткириш керек. Сен эмнеге кыргызча жазбай атасың, сен эмне кыргызча музыка окубайсың, же болбосо сен эмне кыргызча ойлонбойсуң, сен эмне кыргызча китеп окубайсың деп эч кимди урушуп кекетпеш керек. Тескерисинче аларга ошол кыргыз тилин, кыргыз поэзиясын, кыргыз адабиятын өздөрү каалап уккан деңгээлде жасап туруп беришe кайтарыш керек. Демек, мекенге болгон патриоттук сезимдериңиз алып келди десем болот. Сүйүү, мекенге болгон сүйүү. Тилде басым жасап айтып атасыз. Мен сөзсүз түрдө кыргызча сүйлөш керек, кыргызча кылыш керек дегендей. Демек, тилди дагы, тилге болгон өзгөчө сүйүүңүз дагы ушул поэзия тармагына аралаштырды. Ооба. Себеби мен буга чейин мисалы 2017 жылдардан баштап ар кандай жарнамалык роликтерге үн коштоп келем да. Чоң компаниялардын мисалы же болбосо документалдуу кандайдыр бир фильмдер деген. Ал жакта окуп атып, эмнеге биздин дагы мисалы жарнамалар
кыргыз тилинде ушундай деңгээлде жасалбаш керек. Эмнеге биздин дагы документалдуу фильмдер же болбосо кандайдыр бир кадр сыртындагы тексттер ушундай окулбаш керек. Кыргыз тилинде сонун кылып окулса, кулагың сүйүп угуп атса, сонун да деп анан кыргыз тилин азыр колубуздан поэзия келип атат. Алдыда мындан дагы пландар бар, аларды айтпай туралы. Бирок эң башкысы кылган долбоорлорубуздун баардыгы кыргыз тилине арналат. Өнүгүшүнө салым кошулат тилибизден. Келиңиз, ушул сиз алгач видеороликтерге үн коштоп жүрдүңүз. Дал ушул үнүңүздү алгачкы жолу канчага саттыңыз эле? 3 секундасын сатсам керек. Суммасын 500-700 сом ғой. 500-700. Демек, мындан билсек болот экен. 2 сөз окуп бергем. Эсиңизде? Эсимде. Мындан улам, азыр сизге болгон да суроо талап күчтүү. Себептен жаштар арасында азыр интернет желеси аябай кеңири тараган. Кайсы тармактан болбосун, сиздин окуган поэзияларыңыздын артынан түрдүү видеолорду көрөбүз. Сиз айткандай, адам өзүнүн жан дүйнөсүнө жакын болгон поэзияны алат дагы сүрөттөрүн болобу, башка видеолорду болобу коюп, кеңири тароо учурунда, азыркы учурда. Дал ушинтип айына канча сумма табасыз? Мисалы үчүн, бизде азыр жарнамалар кенендешип кеткен убакыт. Бардыгы технология, мындай интернеттен болобу, жайылып аткан учур. Дал ушул интернеттен эле эч кандай кара көч кетирбей, канча акча таба аласыз? Мен канча акча табарымды билбейм десем, бул аябай миллионер болуп акчасын санаганга жетишпей калган дебесин. Мүмкүн бирөөгө чоң, бирөөгө кичинедир, бирок мага Кудайга шүгүр, ошол жолду тандап, ошол ишти кылып атканыма өкүнбөйм. Дал ушул поэзия жөнүндө кайрадан сөз кылабыз. Сиз өзүңүз дагы ыр жазып көрдүңүзбү? Көргөм, жазам, бирок публикага чыгарбайм. Эмне себептен? Мүмкүн бир күн ойлор келеттир, публикага чыгарыш керек деген. Ошондо чыгып калышы толук ыктымал. Бирок азырынча чыгарбайм. Кандай акындардын, кандай жазуучулардын чыгармаларына басым жасап, поэзия катары окуйсуз? Тандайсызбы негизи эле поэзияларды дагы? Мен ушул мунуку жагат же бул кыйын жазат дей албайм. Мисалы, себеби деген чыгармалар абдан көп да, бир эле автордун. Ал автор мүмкүн жүрүп чыгармасы ошол кээде өзү деле байкабай калышы мүмкүн. Мисалы, 100 чыгарма жазса, 100 чыгармасынын кайсынысы жакшы экен. Өзү мүмкүн муну жакшы деп жүргөндүр. Менин көз карашым боюнча бул 66-ыры жакшыдыр чыгармасы. Дагы бирөө үчүн 77-си, өзү үчүн 55-си. Анан мен авторларды тандабайм, жакшы окуй берем. Каяктан издейсиз негизи эле? Китептерден, соц тармактардан. Жакса Окуйсуз. Бул окуу үчүн дагы кандайдыр бир мындай каалоо керекпи? Азыр ушул учурда эле сиз барып видео тарта албайсыз да. Видео тартыш үчүн дагы бир учур болот го, тандайсың го бир учурду. Илхом деп коюшат. Илхом келгендей кыласызбы жумуштарды? Ушундай тартым иштерин. Сен жазып окуп койсоң илхом болушу мүмкүн, бирок азыр техника аппараттардын бардыгы кымбат да. Анан башка адамдын убактысын албаш үчүн ал адам качанкыга даяр болсо, сен дагы ошого аракет кыласың да. Ал жактан илхомуңду күтүп отура берсең, сен алма-буш осма түш болосуң. Келиңиз, алгачкы тарткан видео ролиңиз жөнүндө сүйлөшсөк. Ушул мен поэзия окуйм деп баштадыңыз, жарнамалардан көрдүңүз. Демек мен өзүм да ушинтип чыксам болот экен. Демек мен мындай поэзияны окуйм деп видео ролик кылып тарттыңыздар. Алгачкы болгон сезимдер, кыйынчылыктар, эми бизде майда барат маселелер сөзсүз түрдө чыкпай койбойт. Ошону эстейличи ошол күндү. Ал жакында эле мен буга чейин ар кандай видеолорду алып, өзүм менин коштоомду коюп койчумун. Бир күн ойлондум, неге өзүм ушинтип камераны карап,
айтып көрсөм болбойт экен, көрөйүнчү деп анан балдар менен сүйлөшүп айтып жасап көргөнбүз. Жакшы кабыл алышты. И ошондон кийин эле мен ушундай кылсам болот экен деп акырындап чыгара баштадым. Бул концерттерди коюп жүрөсүз. Ушул акыркы жылдар аралыгында көрүп атабыз. Аябай ажиотаж болуп, билеттер калбай сатылып. Демек, мындан билсек болот, жаштардын суроо талабы көп. Жаштардын суроо талабы, жаштардын дүйнө таанымы, жаштардын өзүбүздүн тилибизге болгон сүйүүсү, жаштардын адабиятка, поэзияга болгон сүйүүсү, кызыгуусу артууда. Бул жакшы, эң сонун көрсөткүч. Дагы да өсө берсе. Сиз видеолорду тартып жүрдүңүз, өзүңүз үн коштоп эле видеолорго үн жаздырып жүрдүңүз. Бирок ушундай концерттик деңгээлде чыгарууну ким тараптан сунуш болду? Же өзүңүз акырындык менен ойлонуп ушул чечимге келдиңизби? Негизи пландар бар болчу. Бирок мен бардык нерсени мындай тепкич менен болсун дейм да. Анан март айларында эле буга чейин Москвада, башка жактарда өткөрүп кичи поэзия кечилерин өткөрүп жүргөнбүз. Анан менин эки досум бар. Укмуш адамдар. Мен алар менен сыймыктанам. Кайда болсо дагы айткым келет. Сыймыктанам да. Жакшынын жанына жанашсаң, сен дагы жакшысың деп атпайбы. Анан Дамир Эрлан. Дамир деген досума жолугуп айттым. Ушундай поэзия кечесин өткөрөлү. Мен бери шаардагы ресторандардын биринде өткөрөйүн деп аткам. Бирок мындай заманбап кылыпчы. Ошондой кылып өткөрөйүн деп атсам, канча кишиге дейт. Ушунча кишиге десем, суммасы канча экен дейт. Суммасы ушундай десем, анда суммасы ушундай болсо, бияка деле өткөрө бербейлиби дейт. Анан Кыргыз драма театрын тандадык. Бардык, сүйлөштүк. Буга чейин ал иштердин баардыгын жасап жүргөндөй эле оңой эле жасап кеттик да. Бирок билесизби, кандай тармак болбосун, алгачкы кадам оор болот. Концерттин алгачкы кадамы, алгачкы концертиңиз кандайдыр бир кыйынчылыктар менен өтөт. Андай нерсе болбоду? Жок, себеби биз үчөөбүз иштедик да. Бул ошо поэзия кеченин үстүнөн үчөөбүз иштегенде бул нерсе керек, мондай жасаш керек, же кандай кыла коюш керек деп идеяны бирибизден бирибиз сыгып тартып алган жокпуз да. Тескерисинче мындай. Бул жагын монтип койсок кандай болот деп мындай. Сунуш киргизип, анан эртеңке монун таап кел, мондай кыл дебей. Эртең жолукпайлыбы? Жөн эле жолугуп эле чай ичип, чай ичип отуруп, бир идеянын үстүнөн чыгып калабыз. Негизи эле ошондой болуп иштеген бош, эркин форматтагы команда чыгат. Бирок мындай коркуу келбедиби? Эл келбей койсочу? Келди, сөзсүз. Билеттер сатылбай калсачы, ага чейин, болгонго чейин. Келди. Ушундай коркуу болбодубу сизде? Бизде өзүң канчалык мыкты болбо, эл үчүн жооп бере албайсың. Эл үчүн эмес, кээде өзүң үчүн деле жооп бере албайсың да. Ошондой коркуу сизде болбодубу? Болот. Жаш жигитсиз. Концертти коюп атасыз. Кокустан элдер келбей калсачы, кокустан билеттер сатылбай калсачы деп коркподуңузбу? Коркосуң. Эгерде сен тобокелге барбасаң, анда эч нерсе жок сага. Тобокелдикке барыш керек. Эми бар десе эле тиги Бурдж Халифанын үстүнө чыга алып, же болбосо кайсыдыр бир аскалардын башына чыга алып секирип кетүү эмес ал жактан. Иш жасоодо тобокелчиликке барыш керек. Чечим чыгараарда тобокелчиликке барыш керек.
мисалы жашоодо көп нерселер болот да. Бул тармакта жүргөнүбүзгө 10 жылдай болуп калды да. Мен ошол кезде көрчүмүн. Ушундай бир таланттуу балдар бар болчу да. Бирок алар ошо тобокелдиктен коркуп, башка жумушту тандап кетишкен да. Башка тармакты. Азыр ошондой эле жүрөт. Азыр айтат да. 5-8 жыл мурун кандай болсо ошондой эле депчи. Сеники жыргал дейт да. Жок, жыргал эмес. Жыргал эмес. Мен мүмкүн азыр сыртыман жакшы көрүнүп атканым менен ичимен дагы бир нерселерге тобокелдикке барып аткандырмын. Жашоо токтобойт. Сен качан тобокелдикке барып атасың, сен качан ошол нерселерди кылып атасың, сенде качан ошол сезимдер, адреналин жашап атат, сен тирүүсүң. Сен дагы бир нерсе жасайын деген энергияң ар жакта ашып ташып атат. Себеби билбейм, мен өзүм жөн эле эртең менен саат 6-да туруп, 9-да жумушка барып, анан кайра кечке маал жумуштан чыгып, досторума барып жолуккан, жашоодо дагы жашап көрдүм. Бирок ал жактын бир жагы бар. Сенин чөнтөгүңдө ар дайым ошол нерсеге жете турган акча бар. Сенин кийимиң бүтүн болот ар дайым. Сен өзүң каалаган нерселерди сатып ала аласың. Сен өзүң каалаган жерлерге бара аласың. Сен өзүң каалаган досторуң менен каалаган убакта жолуга бересиң. Бул жагы бар. Мага ошол жагы жакпай койду да, мындай. Күндө эле бир көрүнүш кайталана бергендей. Бул жактан мүмкүн ушундай убакыттар болду да. Мүмкүн бир күн ачка калганың, бир күн жөө басып жүргөнүң, бир күнү дагы башка нерселер. Бирок ошого карабастан, ошол кыйынчылык күндөрдө бирөөнү алдап кетпей, мисалы, бирөөнү тоноп кетпей, же болбосо бирөөнү кыйын болуп акчасын алып койбой, бир нерселеринчи аракеттелеп кыла бердим да. Ошол аракеттер азыр болуп атат окшойт. Азыр эми жемишин бере баштады окшойт деп кээде сүйлөшүп калганда мени тааныган адамдар айтат. Мүмкүн ошонун башы болду депчи. Чыгармачылык сизди өзгөрттүбү? Мен ойлойм, чыгармачылыкка адам келбейт, адам өзү чыгармачыл болуп төрөлөт болуш керек деп. Мен өзүмдөн карап көрсөм, кичинекей кезимден эле чыгармачылык эмне? Чыгармачылык бул бир нерсени чыгаруу деген сөз да. Сен өзүңдүн көз карашың, өзүңдө болгон нерсени чыгаруу, идея, мисалы фильмдер болсо, идея биринчи келет, анан сценарий жазылат, анан мындай техника бар, команда чогулат, мынтип барат да. Сиз чыгармачыл болуп туулдум деп айтасыз. Баары бир кандайдыр бир деңгээлде сиз чыгармачыл адам болсоңуз дагы ушул этапка жеткенге чейин балким жөп жөнөкөйдүрсүз. Балким азыр текеберчилик пайда болгондур. Мүнөзүңүзгө кандайдыр бир таасирин тийгиздиби ушул учуруңуз? Азыр канча дагы жетишкендиктерге жетип калдыңыз. Өзүңүздүн чыгармачыл кечелериңизди өткөрүп жатасыз. Бул деген сиздин жашыңыздагы, айлана чөйрөңүздөгү адамдардан бир тепкич алдаганча алдыда тургандыгыңыздын белгиси. Дал ушул тепкич сизди өзгөрттүбү деген мааниде сурап жатам. Эми менин тегерегимдеги адамдар билет болуш керек. Мен буга чейин кандай болсом, азыр эле ошондой эле жүргөнүмдөчү. Эми болгону мүмкүн андан сырткы келбетим алмашкандыр, чачымды артка кайрып басып калгандырмын. Бирок адамдар менен сүйлөшөм мурункудай эле. Бул эмне, мисалы, бүгүн бар, эртең жок нерседе. Мен билбейм да азыр эмне болуп кетеринчи, мисалы. Ооба. Менин мындай сөзүм бар. Жашоодо баары убактылуу. Муну түшүнгөн чыныгы бактылуу.
Бакыт жөнүндө сүйлөшүп калдык. Сиз үчүн бакыт бул эмне? Жан дүйнөнү тынчтыгы. Сиз бактылуусузбу? Бактылуумун деп дагы, бактылуу эмесмин деп дагы айта албайм. Себеби мен эсептейм бактылуулук бул дүйнөдө жок деп. Себеби жан дүйнөң эч убакта тынч эмес. Бирөөнү сүйүп, жакшы көрүп, мисалы да, өзүбүздүн курак калганда бирөөнү сүйүп, жакшы көрүп, ой эми мына деп атсаң, ар жакта бир көйгөй келип тың этип жүрөккө урулат. Үй бүлөң ата энең менен отурган күнүңдү бакыт деп атсаң, дагы бир андан башка көйгөй келип жүрөгүңө урулат, согулат. Демек, Мен үчүн бакыт деген бул жүрөгүңдү, жан дүйнөңдү эч убакта козгобой турган нерсе болуш керек. А бул дүйнөдө ал жок. Жөн эле биз бакыт, бактылуу мүнөттөр бар деп айтабыз. Мен ошол себептен бактылуумун деп дагы, бактысызмын деп дагы айта албайм. Мына деп мындай ошол учурдан рахат алайын деп атсаң, келип туруп бир көйгөйүң эсиңе түшүп кетет да. Деп отуруп каласың да мындайчы. келиңиз, ушул сизде болгон көйгөйлөрдү сөз кылалычы. Кандай көйгөйлөр? Сизди бактылуу сездирбей аткан, көңүлүңүздү мындай тынч болуусуна залакасын тийгизип жаткан көйгөйлөр. Майда барат болсо деле. Бардыгы майдадан башталат да. Башталат, баары майдадан, байкап айтан майдадан дейт. Ошондуктан Сизден дагы кандай бийиктиктерди күтсөк болот? Эмне пландар алдыга? пландар бар, бирок буйруганын көрө береличи. Бизге чекесин болсо да чыгарып айтып койбойсузбу? Үн, кыргыз тили. Дагы деле. Дагы деле. Демек ушул тармакты өмүр бою аркалайм деген оюңуз бар. Элиме, жериме кызмат кылсам жаманбы? Сонунда бул мындан өткөн бакыт бар. Келиңиз, эң сиздин кубанган учур, эң кубанган күнүңүз жана эң кайгырган күнүңүздү эске салсак. Мен дагы ошолор эсимде жок. Себеби мен кичинекей нерседен кубана берем. Кичинекей нерседен көңүлүм түшүп кала берет. Бирок таарынбайм эч кимге. Көңүлчөөксүз. Көңүлүңүз түшүп атпайбы? Мүмкүн. Акыркы жолу үнүңүздү кыйкырып ким менен уруштуңуз? Мен негизи досторум менен сүйлөшкөндө эле бир аз мындай үнүмдү көтөрүп, деп унтип сүйлөп койбосом, чыныгы жанагындай урушканы келгенде мен тескерисинче акырын сүйлөйм анда. Мындай нерсе болбойт да, карап көрдү өзүң деле. Ойлонбойсуң. Сен ойлой бешесиң. Мисалы да. Ушул эле сөздү бийик тон менен айтсаң, мындай чыкпайт. Адамдын жүрөгүнө мындай тийбейт. Мен адам менен урушканда тескерисинче үнүмдү көтөрбөй сүйлөйм. Абдан жакшы. Келиңиз, сиздин поэзияларыңыздан сураналы. Эфирибиз жыйынтыкталып баратат. Өзүңүз каалап, өзүңүз жактырып айтып жүргөн бир поэзия түрмөктөрүнөн бирөөнү окуп берсеңиз. Бактылуулар көп болсунчу. Мен каяка барсам да ушуну айткым келе берет. Билбейм, мындай эмнени айтсам ошол келет негизичи. Анан бактылуу мүнөттөрдү жашоосунда өзүнүн бактысын таап жашоого ыраазы болуп аткан адамдын ыры бар да. Бир куплетин окуп берейин. Мен бактымды бир өзүңдөн жолуктурдум. Мен арбак, жаныңда келет болгон. Көрүш үчүн бар кызыгын бул өмүрдөн. Тандаганым, кармаганым сенин колуң. Ой, баракелде. Ушул ыр окуганыңыздан кийин менин эсиме түштү. Бизде хейтерлер да аябай көп. Сиздин кандай гана видеоңуз болбосун, аягына ой пикирлерге көз жүгүртсөм, үнүн жасап сүйлөйт. Бул бала негизи эле өзүнө жагабы ушул кылган иши деген хейттер аябай көп экен. Үнүңүздү чын эле жасап сүйлөйсүзбү? Жасоо деген эмне бул? Жасоо этиш да. Кыймыл. Эгер сен жасап атсаң, демек жашап атасың.
хейт айтса дагы, үнүмө же ырларга, видео тартылып аткан башка нерселерге өздөрү жасай берсин. Мен эч кимге эч кандай претензия кое албайм, койгум да келбейт. Эгер жасаса, мен кол чаап сүйүнөм. Сыймыктануу менен иш жасап атат деп. Сиз сын пикирлерге сынасызбы? Сынбайм. Негизи карап көз жүгүртүп окуп турасызбы? Карайм, ар бирин ачып карайм. Соц тармактардын бүт жагын карайм. Көрбөгүлө дебегиле ошон үчүн. Бирок ошолорго мындай эмне деп коет, жооп катары айткыңыз келбейби? Кээде жазып коем тамашалап. Ал жакта мисалы бир сөздөр болуп калат да. Эргүүнү каяктан аласыз? Эс алуу. Кандай эс аласыз? Мен эс алганда эч нерсе кылбаган жакшы көрөм. Тоого же көлгө бир жакка барып эмес, жөн эле. Үйдө. Телефонуңду да карабайсың. Жөн эле кааласаң музыка окуп коесуң, кааласаң басасың. Жакында той жейсизби? Мүмкүн. Планыңыз барбы быйыл? Планым бар. Мен 19 жаштан бери эле жылда эле пландап келатам. Быйыл убакыт сааты чыксын деп тилек кылалы. Буйрса эле. Тилек кылалы. Бирок сүйүктүүңүз бар деп билебиз. Ооба. Кайсыл жактын кызы? Кыргызстандын. Мүмкүн ошко күйөө бала болуп калбайсызбы? Мүмкүн. Демек жүрөгүңүз бош эмес. Ооба. Анда сизге түбөлүктүү сүйүү каалайбыз. Рахмат. Сөзсүз түрдө чыгармачылык эргүү. Анан дагы дал ушул чыгармачылык кечелерди көп таризде өткөрүп тура бериңиз дейбиз. Келиңиз, биздин эфирибиз аякталып баратканда жалпы телекөрүүчүлөргө, жалпы жаштарга болобу, карыларга болобу өзүңүздүн сунушуңуз, каалоо тилектериңиз. Жалпыңыздардын жашооңуздарга береке каалайм. Ар бир үйдө кененчилик, молчулук, токчулук болсун. Асманыбыз ачык болсун, келечегибиз кең болсун, жаштарыбыздын жүрөгүндө ыйман болсун. Чоң рахмат. Биздин көрсөтүүнүн демөөрчүсү бар. Ал кандай десеңиздер, биздин Барбол компаниясынан сизге мына ушундай шириндиктерди тартуулайбыз. Сөзсүз түрдө үйүңүздөргө алып барып, даам сызып коесуздар деген ишеничтебиз. Дал биздин ата мекендик өндүрүш Кыргызстанда жасалган, кандай той, мараке, жакшылыктарга дайыма кызматта. Сиздерге дагы сунуштайбыз. Сөзсүз түрдө даам сызып коюңуздар деп. Мына ушундай кызыктуу маектен кийин биз эфирибизди жыйынтыктап жатабыз. Бүгүнкү берүүдө мен Гулиза Орозбек кызы болдум. Сиздер менен кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.